Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүндөгү майрамдык иш-чараларга байланыштуу Ала Тоо аянты унаа кыймылы үчүн жабылат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Манас Сыдыгалиев маалымат жыйынында билдирди. Ал белгилегендей бир катар көчөлөрдө да унаа кыймылына маал-маалы менен чектөөлөр киргизилет. Жол кыймыл коопсуздук камсыздоо башкы башкармалык тараптан Кыргыз Республика боюнча порядка 1000ден көп кызматкерлер тартылат. Ошол эле учурда Ала Тоо аянты жабык болот. Системалык парад өткөрүлөт. Ошол парад өткөрүү боюнча Ибраимова көчөсүнөн Толокмолдого чейин Чүй проспекти жабык болот. Ошол эле учурда коноктор келгенде момент прохождения ошол учурда өтүп аткан учурда эле жол жабылып, кайта жөнгө салынат. Майрамдык салтанаттуу көрүүнү каалаган шаар тургундары жана коноктор үчүн Ала Тоо аянтына кирүү боюнча атайын өткөрмө пункттар иштейт. 31 күнү Ала Тоо аянтына келүү ачык эле болот, бирок Ала Тоо аянтына түзмө кирүү үчүн атайын көзөмөл өткөрүүчү пункттар жайгаштырып орнотулат. Тактап айтып кетсек, Чүй Панфилова көчөсүнүн кесилишинде Акташ Караташ эстелиги жанынан, монументтин жанынан жарандар үчүн кирүү орнотулат. Андан сырткары Панфилова Абдумомунова, Фрунзе Орозбекова, Фрунзе Разакова, Абдумомунова Эркиндик, анан Эркиндик Пушкина да жарандар үчүн көзөмөл өткөрүүчү пункттар уюштурулат. Киевский көчөсүнөн, Киев көчөсүнөн жана Чүй проспектинин чыгыш батыш тарабынан бул кызматтык кирүү болуп эсептелет. Бул жерде ошол жерде тейлөөчү кызматкерлер гана кирет. Жарандарга кирүүгө ал жерге мүмкүн эмес. Ошондуктан туура түшүнүп, туура кабыл алуу менен кабыл алып, ошол көрсөтүлгөн көзөмөл өткөрүүчү пункттардан өтүүгө сунуштайт элек. Ички иштер министринин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Исмаилов 30 августтан 2 сентябрга чейин Ички иштер министрлигинин өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөй турганын билдирди. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгын жана Кыргыз автономия облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларды өткөрүүдө коомдук коопсуздукту жана тартипти камсыздоого республика боюнча жалпы 11 миңден ашык ички иштер органдары жана ички аскерлердин кызматкерлери тартылат. Анын ичинен 3,5 миң кызматкер бул Бишкек шаарында ошол коомдук тартип жана коопсуздук камсыздоого тартылат. Жалпы республика боюнча аталган иш-чаралардын коопсуздугун камсыздоодо иш-чараларды жүргүзүү боюнча август айынын 30-унан баштап сентябрь айынын 2-сине чейин республика боюнча ички иштер органдарынын ички аскерлеринин аскерлери жогорулатылган көчүрмөн даярдык баскычында кызмат өтөөгө өткөрүлөт. Айта кетсек, эгемендүүлүк күнүнө карата Борбор калаадагы Ала Тоо аянты толугу менен реконструкциядан өтүүдө. Анда флаш-топ жана фонтандар менен кошо жашыл аянттагы жаңыланууда. Каныбек Темиров, Евразия бүгүн.